Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү темабыз ондук бөлчөктөр. Бүгүнкү темада жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу, арифметикалык амалдарды аткаруу жана тегелектөө деген темачаларды үйрөнөбүз. Ондук бөлчөк бөлүмү ондун натуралдык даражасына барабар болгон бөлчөктөрдү өзгөчө калыпта жазууга болот. Мындай сандар ондук бөлчөктөр деп аталат. Мисалы, 10-2 барабар 0,2. 100-12 olsa 0,112. 10-12 барабар 1,102. Туура жазгандыгыбызды текшериш үчүн биз мындай ыкманы колдонсок болот. Бөлчөктүн бөлүмүндө бирден кийин канча 0 келсе, бүтүрдөн кийин ошончо сан келиш керек. Мисалы, бул жерде 100 бирден кийин 2 0 келген. Бул жакта бүтүрдөн кийин 2 сан келген. Бул жакта 1 0 келген, бул жакта 1 сан келген. Кийинки мисалдарды караңыздар. 10-21. Бирден кийин 1 0 келди, демек бүтүрдөн кийин 1 сан келиш керек. Бул барабар 2,1. 100-7. Бүтүрдөн кийин 2 сан geldi. 1000-20.215. Бүтүрдөн кийин 3 сан geliş керек. Бул жакта бүтүрдү жайгаштырабыз. Жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу. Бөлчөктүн бөлүмүн ондун натуралдык даражасы кылып өзгөртүлөт. Ал үчүн бөлчөктүн бөлүмү жана алымы тиешелүү санга көбөйтүлөт. Мисалдарды карайбыз. 5-1 ондук бөлчөккө айландырыш үчүн биз анын бөлүмүн 2-ге көбөйтүп алабыз. Себеби 5 көбөйтүлгөн 2 10-го барабар болот. Бөлүмүн 2-ге көбөйткөндө сөзсүз түрдө алымын дагы 2-ге көбөйтүшүбүз керек. Бул барабар 0,2. Бөлүмүн дагы алымын дагы 25-ге көбөйтөбүз. Барабар 0,1075. Кийинки сандарды караңыздар. Эгерде биздин бөлүмүбүздө 2 болсо, аны 5-ке көбөйтүшүбүз керек болот. Себеби биз бөлүмүн 10-го тууралаганды каалайбыз. Эгерде тескерисинче бөлүмүндө 5 болсо, анда биз бөлчөктү 2-ге көбөйтөбүз. Бөлүмүндө 4 көрсөк 25-ке, 25 көрсөк 4-кө көбөйтөбүз. Себеби булардын көбөйтүндүсү 100'дү берет. Ал эми көбөйтүндүсү 1000'ди берген сандар булар 8 менен 125. Ушул 6 санды жаттап алуу менен биз көптөгөн чектүү бөлчөктөр менен иштегенди жеңилдетебиз. Кийинки мисалдарды карап көрөбүз. 20-11. Сандын бөлүмүндө 20 бар. Эгерде 0'ду эске албасак, бул жерде 2 бар деп эсептесек болот. Анда биз бул санды 5-ке көбөйтүшүбүз керек. 11 көбөйтүү 5 55. 5 көбөйтүлгөн 2 10. Жанына 1 0'ду кошуп жасабыз. Барабар 0,55. 50'дөн 53. Bölümünde 5'ti görüp atабыз. Demek bunu 2'ye көбөйтүшүбүз керек. 53 көбөйтүлгөн 2 106 bölümünde 100. Demek bu 1,106'ga barabar. 40'tan 3 sanı 4 görüp atабыз. 4'tü biz 25'ke көбөйтүшүбүз керек болчу. 25 көбөйтүү 3 75. 25 көбөйтүү 4 100. Жанына дагы 1 0 кошуп жазабыз. Бул барабар 0,1000'den 75. Keyinki sanımız bölümünde 25. Demek biz bu sandı 4'ke көбөйтүшүбүз керек. 31 көбөйтүлгөн 4 124. 25 көбөйтүлгөн 4 100. Бул барабар 1,124.
Ушул эле эсепти биз мындай жол менен да чыгарсак болот. 25'ten 31'de biz aralaş сан кылып жазып алабыз. Ал 1,25'ten 6. Андан кийин 25'ten 6 бөлчөгүн 4'кө көбөйтөбүз. 1,124 келип чыкты. Жообу 1,124. Кийинки бөлчөктү да ушундай жол менен чыгаралы. 80'den 81 бул барабар 1,80'den 1'ge. Bölümünde 8 турат. Демек биз бул бөлчөктү 125'ке көбөйтүшүбүз керек. 1'de 125'ke көбөйтсөк 125. 125'ti 8'ge көбөйтсөк 1000. Жанында дагы бир нөл бар. Демек бул 1,10 125. Кийинки саныбыз 125'ti көргөн жерде биз 8'ge көбөйтүшүбүз керек болот. 8 көбөйтүү 12 96. 125 көбөйтүлгөн 8 1000'ge барабар. 0,1000'den 96. Ал эми бардык эле жөнөкөй бөлчөктөр чектүү ондук бөлчөктөргө айлана бербейт. Кээ бир тагыраак айтканда көбүнчө жөнөкөй бөлчөктөр мезгилдүү ондук бөлчөк болуп калат. Мисалы 3'төн 2. Бул жакта биз 3'тү кайсы санга көбөйтпөйлү баары бир 10'ду же 100'дү чыгара албайбыз. Андай болсо биз бөлүү жолу менен ондук бөлчөк кылып аракет кылып көрөлү. Демек бул ушул калыпта уланып чексиздикке чейин уланып кете берет. Мындай санды жазууда биз 0 бүтүр кайталанган мезгилди кашаага алып жазабыз. Башка бир мисалды көрөлү. 7'den 5. Кайталанган жерге жеттик. Демек бул барабар 0 бүтүн кашанын ичинде 7 1 4 2 8 5. Ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландыруу. Чектүү ондук бөлчөк окулушу боюнча жөнөкөй бөлчөккө айландырылат. Кандай окусак ошондой гана жазабыз. 0,133. Демек бул 100'den 33. 2,6 бул 2,6. 6 менен 10'ду кыскартып койсок болот. 2,5'ten 3. Мезгилдүү ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландыруу. Кийинки формула мезгилдүү ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландырууда колдонулат. Мисалы 2,1 жана мезгил ичинде 23 деген мезгилдүү ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландырып көрөлү. Алгач бүтүн бөлүгүн бөлүп жазып алабыз. Андан кийин бүтүрдөн берки бардык сандарды жазабыз. Алар 1, 2, 3. Андан кемитебиз бүтүр менен кашанын ортосунда калган сандарды. Башкача айтканда кайталанбаган сандарды кемитебиз. Бөлүмүнө мезгилде кайталанган сан канча болсо ошончо жолу 9 жазабыз. Бизде 1, 2, 2 сан кайталанып атат. Демек биз 2 жолу 9 жазабыз. Кайталанбаган сан ал бүтүр менен кашага чейинки калган сан. Ал жерде бирөө бар. Демек биз 1 жолу 0 жазабыз. Жообу мындай сан келип чыгат. Кийинки мисалдарды карап көрөлү. Бул мисалдарда
Bundan jogorku misaldan ayırmalanıp, bu yerde kaytalanmagan san yok. Ütür menen kaşanın ortasında san yok. Bu yerde formulabız dagı жеңилдейт. Bütün sanı yok. Daroo bölçök sızıgын sızabыз. Bardык sandарды жазабыз. Бұл жерден кеміткен еш сан жоқ, ошон үчүн эч нерсе кемитпейбиз. Кашанын ичинде 2 цифра бар, 2 жолу 9 жазабыз. 0 бүтүн мезгилде 6 болсо, 6 bölümünde 9. Onduk bölçöktörün üstünde arifmetikalık amallarda atkаруу. Birincisi koşuu жана кемитүү. Koşuu жана кемитүүдө эң негизгиси мамыча колдонуп, эгер кошуп же кемитип аткан болсок, ütür белгилери, разряддары жана үлүштөрү дал белгидей кылып жазышыбыз керек. Кийинки мисалды карайлы. Мамыча кылып кошобуз. Ütürдүн астына ütür дал бериш керек. Demek 1 bu jaka turuş gerek. 2 bir jaka ötüp ketет. Жети. Жетпеген санын астын нөл менен толуктап койсок болот. 4 кошулган 0 4, 2 кошуу 7, 9, ütür түшүрүлөт. 5 кошуу 1, 6, бул жерде 2. Жообу 26,94. Bölçöktörдү көбөйтүү үчүн алгач сандар ütүрсүз көбөйтүлөт. Андан соң ütүрдүн кийинки цифралардын санынча оңдон солго карай саналып ütүр коюлат. Мисалы 2,125'ti көбөйтөбүз 0,3'кө. Алгач ütүрү жок көбөйтүп алалы. Суроода сандарды айтуудон кийин 3 сан бар. 1, 2, 3. Demek biz оңдон солго карай 3 орунду санап, ütür белгисин коебуз. Жообу 0,1675. Ондук бөлчөктөрдү бөлүүдө аларды жөнөкөй бөлчөктөргө айландырып анан иштөөгө болот. Ушул жол менен иштеп көрөлү. Жөнөкөй бөлчөктөргө айландырып иштеп көрөлү. Жообу 42 чыкты. Эгер мамычаларды колдонуп бөлгүбүз келсе, анда алгач ütүрдү жок кылып алууга болот. Ал үчүн бөлүүчү менен бөлүнүүчүнү чогуу ütүрлөрдөн толук арылганга чейин 10го көбөйтө беребиз. Же болбосо ütүрдү жылдыра беребиз. Бул сандардын ütүрүн жок кылыш үчүн оңго карай бул жактан 1, 2 орунга жылат экенбиз. Анда бул жактагы ütүрдү дагы 2 орунга жылдырабыз. Ошондо бизге келип чыгат 8946 бөлүнгөн 213. Altını düşürüyoruz. Joob'u 42. Onduk bölçöktü, ondun bütün darajalarını көбөйтүү жана бөлүү. Onduk bölçöktü ondun darajasına көбөйтүү үчүн ütür белгисин ondun darajasынча бирдикке оңго же солго жылдырылат. Ondun darajасы оң сан болсо оңго, ал эми терс сан болсо солго жылдырылат. Мисалы 2,1401 көбөйтүлгөн 10'dун 3-чү даражасы. Бул жерде даражабыз 10, демек ütүрдү биз оңго карай жылдырышыбыз керек. 3 жолу жылдырабыз. Жообунда 2401 чыгат. Бул жердеги даражабыз терс. Демек биз ütүрдү солго карай жылдырабыз. Жообунда 5,207.
Bu жақта дағы ters. Demek ütürdü. Sol жаққа жылдырабыз. Ütür алгач бул жерде деп кабыл алабыз. 3 орынға сол жаққа жылдыра турган болсақ, 1, 2, 3, 0,1000'den барабар болду. Keyinki сан 4 бул 10 demek. Ütürü 10 tarafqa 4 орынға жылдырабыз. Çoğunda 50.000. 10'dun darajasına bölüydü. Bölü amalın köbeytүү amalına almaштыралууга болот. Ал үчүн 10'dun darajasının belgisi karama karşı belgiye almaштырылат. Misallarda karap көргүлө. Бул жердеги bölүү belgisini biz köbeytүү belgisine almaштырсак болот. Андай кылыш үчүн 10'dun көрсөткүчүндөгү belgini almaштырабыз. Demek 681,4'tü 10'dun kubuna bölüğü bul barabar 681,4'tü 10'dun -3. darajasına köbeytүүгө. -3 demek ütürdü sol jaka жылдырабыз. Çoğu 0,10.000'den 6.814. Keyingisini qarayız. Bul жерде da bölü belgisini köbeytүүгө almaштырып алалы. Андай болсо -2 көрсөткүчү +2 көрсөткүчүнө айланат. Көбөйткөндө 10'dun darajасы 10 сан болсо, ütürdү оң жака жылдырабыз. Тегеректөө. Алгач тегеректөөдөн мурда биз сандардын үлүш жана разряд аталыштарын билип алышыбыз керек. Бул жерде сиздер көрүп турган санда 3 бул бирдик разряд деп аталат. Ütürдөн солго карай сандар разряд. Ütürдөн оңго карай сандар үлүш деп аталат. Бирдиктерден сол жака карай ондуктар кетет. Андан кийин жүздүктөр. Андан кийин миңдиктер. Ütürдөн оңго карай үлүштөр кетет. Эң биринчиси ондук үлүш. Андан кийин жүздүк үлүш. Разряд жана үлүштөрдүн аталыштарын көрдүк. Эми тегеректейбиз. Мисал 1928,374 санын A бирдиктерге чейин тегеректегилет. Алгач санды жазып алалы. Бирдиктерге чейин тегеректегилет. Биз бирдиктерди издейбиз. Бирдик разрядында 8 бар. Demek biz 8'e çeyin tegеректешибиз керек. Тегеректөөдө берилген разряддан, берилген орундан оңго карай кийинки санды карайбыз. Ал сан 3. Эгерде ал сан 5'ke барабар же андан чоң болсо, белгиленген орундагы санга 1 кошулат. Ал эми эгерде 5'ten кичине болсо, анда эч нерсе кошулбайт. Belgilengen sandan keyinki sandardын бардыгы нөлгө айланат. Ütürдөн кийин нөлдөр жазылбайт. Жообу 1928. Ушул эле санды ондуктарга чейин тегеректегилет. Ондук разрядда бизде 2 деген сан бар. 2'den keyinki gelgen sanımız 8. 8 5'ten çoğun demek 2'ye 1'de koşuşumuz gerek. Andan keyinki sanların bardığın nölgü aylandırırız. Ütürden keyin nöl жазылбайт. Çoğu 1930. Ушул эле санды 10'da үлүшкө чейин тегеректейбиз.
Onluk bölüşte bizde 3 degan san var. Ondan keyingi o'rinda 7. 7 5'ten cho'ng. Demek 3'e 1'de qo'shamiz. Ütürün oң жағындағы нөлдер жазылбайды. Hurmatly okuçular, uşu менен теориялык бөлүп бүттү. Тесттерди чыгарыңыздар. Саламатта болуңуздар.